Ассаламу алейкум достор. Баарыңыздарга салам айтабыз. Сиздер камсыздандырылгандардансыздарбы же камсыздандырылбагандардансыздарбы? Бүгүн мен ушул ОСАГО полисин алыш үчүн, автоунаамды камсыздандырыш үчүн азыр мамлекеттик камсыздандыруу уюмуна келдим. Бул жерде ушул камсыздандыруу боюнча канча убакыт кетет, кандай болот, азыр ушул боюнча маалымат алайын деп келдим. Мен өзүм автоунаамды камсыздандырайын деп азыр мынакей керектүү документтерди алып алдым. Өзүңүздү тактоочу паспорт, автоунааңыздын техпаспорт, анан праваңызды алып алат экенсиз. Бул мамлекеттик камсыздандыруу уюмуна келдим, филиалына. Азыр анда чогуу эмнелер болот, кандай убакыт кетет, канча убакыт кетет, чогуу биз менен бирге болуңуздар. Бул жерде атайын өздөрүнө терминалдар бар экен. Peki ya burada biberler tartışılır mı? Tamam, tartı жүрөм да. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. So'q qarashing. Жақсы. Азыр учурда камсыздандыруу боюнча ОСАГО алыш үчүн көп экен, а? Каяна киребиз? Бияктан келебиз. Рошетан неме кылгандар, а? Өте көп. Убакыт азайып кетти. Уақыт аз қалды. Камсыздандырушылар көп. Демалышсыз иштеп атабыз. 9-дан 10-га чейин иштеп атабыз. Күндүзгү 9-дан кечки 10-га чейин. Кечки саат 10-га чейин иштеп атабыз. Түшкү тыныгуусуз иштеп атабыз. Кезек-кезеги менен бирөө эс алып, бирөө тамак жегенде башкабыз иштеп турабыз. Эгер ошол айып пулду мисалы төлөп туруп, ал төлөгөндөн кийин кандай болуп калат? Страховканы кайра ала бериш керек. Төлөгөндөн кийин келип алып страховка алыш керек. Страховка жок. Экинчи жолу дагы гаеге түшсө дагы штраф. Дагы эле 3000 сом штраф берилет. Страховка алуу чейин штраф боло берет. Значит, биздин ошол катталуучуларыбыз, көрөрмандарыбыз, эгерде сиз ошол штраф төлөп коелу кутулуп калам деген оюңуз болсо, анда туура эмес экен сиздин оюңуз. Себеби штраф төлөгөндөн кийин дагы кайра эле ГАИ кызматкерлери чыкпасаңыз, анда сиз кайрадан 3000 сом төлөгөнгө туура келет экен. Ошол 3000 сомду эле алып келиңиз дагы бул жерге камсыздандыруу уюмуна келип, камсыздандырып койсоңуз болот. Анткени ишенимдүү мамлекеттин филиалы болуп аткандан кийин сөзсүз түрдө сизден эч качан сомнение болбош керек болчу экен да. Так, салам алейкум. Так, тарта берейин, а? Саат болсо. Так, нелер кетет? Бизге камсыздандыруу үчүн керектелүүчү документтер бул айдоочулук күбөлүк керек болот. Автоунаанын техпаспорту керек болот. Автоунаанын ээсинин паспорту керек болот. Азыр муну камсыздандырыш үчүн мисалы неме кылыш үчүнчү канча адамга чейин өзү негизи 4 адамга чейин кошсок болот айдоочуну. Айдоочунун жашы 25ге чейин айдоочулук стажы 3 жылга чейин болсо акча кошулат. 25тен жогору айдоочулук стажы 3 жылдан жогору болсо акча кошулбайт. Чексиз деген бар, чексиз айдоочу бар. Чексиз айдоочуну тандасак 1000 сом кошулат. Ага эч кимдин эмеси керек жок, паспорттары. Паспорт керек, айдоо эме машиненин ээсинин паспорту. Айдоочулук күбөлүккө эч Башка кандай керек адамдардыкы керек эмес ошондо. Правасы бар киши айдап жүрө берет. Мынакей. Эми убакыт аз калганына байланыштуу автоунаасын камсыздандырам дегендер өтө көп экен. Бул негизи объем жылына карап болот. Машиненин объемуна карата болот. Айдоочулук стажга карап кошулат сумма. Мисалы сиздики 2 объембу. 2-2. 2 объемго орто эсеп менен 2300-2400 сом акча алат. Телефон номеріңізді айтып. 777 54 74 36. Эгер стажы көп болсо кандай болот? Кошулабы акча же азаябы кайра? Стажы көп болсо кошулбайт акча. Стажы аз болсо кошулат.
Мынакей достор, эгерде сиз дагы автоунааңызды Асагадан өткөрмөк болсоңуз, азыр бүгүн 27-си, дагы 3-4 күн убактыңыз бар. Келип, ошол мамлекеттик камсыздандыруу уюмунан камсыздандырып кетсеңиздер болот. Эч канча убакыт кетпейт экен. Өзүңүздөр көргөндөй эле азыр эми кезек көп экен. Азыр кезегиңиз келсе эле бир 5 мүнөттөн 10 мүнөткө чейин убактыңыз кетет экен. Келип, баягы камсыздандырып кетсеңиз өзүңүзгө эле жакшы. Иш күчөп атат экен да азыр, Кечки саат 10-го чейин иштеп атабыз. Жакшы. Объем 1-2ге чейин канча сум, 2ден кийин канча сум болуп калат? 2ге чейин 1740 сом болот. 1738 сом 60 тыйын болот. 2 объемдон 3 объемго чейин 2386 сом, 2291 сом ушундай болуп чыгат. Азыр системага салабыз, система өзү эсептейт. Тыйыныга чейин айтып беребиз. Азыр ушундай достор, мына мен чексиз эле кылдырып коеюн деп атам. Балким менин автоунаамды башка бирөө айдап калышы мүмкүн. Ошондуктан чексиз эле коюп. Чексиз кошулуш үчүн 1000 сом экен. 3290 сом бир тыйын болот. Общийби? 3000. Бияка келбей туруп эле мисалы үйдө отуруп эле кантип төлөп койсоң? Мбанктан чыгып атат, Мегапейден чыгып атат, страхование KG дегенге кирип алып кылсаңыздар болот. Мбанктан ошондой приложениясы бар, ошого Мбанкта өзү ошондой окошкасы бар. Страховка Асага деп турат. Ошого кирип туруп эле Мамлекеттик камсыздандыруу уюмун тандап туруп эле, анан машиненин объемун жазыш керек, айдоочулук күбөлүктү жазыш керек, машиненин ээсинин данныйларын жазыш керек. Ал жерде бүт жазылуу да. Болуп калды окшойт. Так, мен Мбанктан төлөйм да, куба. QR код болот, эмне болот? QR код болот, QR код менен. Окей, меники уже даяр болуп калды. Иш катуу болуп экен да. 3 күн 4 иштеп койсоңор. Мен 3 күн 4 күн бир катуу иштеп койсоңор. Ошо дем алыш иштейсиңер эртең. Эртең да 9-10 чейин иштейбиз. Дем алышсыз. Атайын сиздердин кызматыңыздар да мыкты. Бул сөз жаныңызда жүрүш керек эми, машинеде. Кокус бул мисалы калып калса да, мындай онлайн көрсөткөн болбойбу? Азыр Мисалы ГАИ кызматкерлерине. Полистин QR коду бар. QR кодду тартсаңыздар, полистин электронный варианты чыгат. Ошону Телефонго эле. Берип турасың. Бул полис. Болду ушул эле. Төлөнүү тууралуу
маалымат. Бул QR кодду тартып эле электронный акча менен келгендер төлөп койсо боло берет. Анан кээ бирде көпчүлүк элдер накталай акча менен келгенде биз накталай алып туруп терминалдан Өзүңөр эле төлөп алып атабыз коесуңар, өзүбүз. Так, ошондо меники 3290 сом болду бардыгы. Мен мына чексиз кылдырдым, достор. Эгерде чексиз кылбай өзүм эле жазылганда анда 2290 сом болмок экен. Ошондуктан мен чексиз эле кылдырып койдум, 3290 сом. Эч канча убакыт кетпейди, мынакей бир жаңылышпасам бир 10 мүнөткө жетпеген убакыт болду. Эгерде кезек эле көп болбосо эле, мынакей. Менен мен бүгүндөн баштап автоунаамды милдеттүү түрдө камсыздандырып, өзүмдүн милдетимди аткардым. Ушундай баардыгыңыздарды мамлекеттик камсыздандыруу уюмуна чакырып кетебиз. Ушул жерден келип, бир нече неттерге келип, автоунааңыздарды камсыздандырып кетиңиздер. Все, баарыңыздарга рахмат. Анда ишиңиздерге ийгилик. Мен эми онлайн төлөп коеюн, ушуну QR код эле неме кылам, Нимбанкка кирип неме кылам да, кадимгидей эле. Мен онлайн төлөп атам, ошондон QR код бар экен, ошону эле терип, ушуну төлөп койсок болот экен. Уже төлөдүк. Балдык шет анда. Чексиз кылгандар көп экен менимче. Отурунда, кетти ошет. Бошоду, отуруңуздар. Көзүнө алып. Чексиз кылдыңызбы, же кандай кылдыңыз? Чексиз кылдыңызбы, же өзүңүзгө эле? Өзүңүзгө эле? Ушундай достор, бүгүндөн баштап мен автоунаамда ОСАГО бар, камсыздандыруу бар. Баардыгыңыздарды Баткен шаары, кайсы? Мурат Салихов көчөсү, 26А, 2-кабат. мына жерде жазылып турат. Баткендеги мамлекеттик камсыздандыруунун филиалы. Баарыңыздарды чакырып кетебиз. Бир нечең келип, тынымсыз иштеп атат экендер. Эртең мененки 9-дан кечки 10-го чейин. Ишемби, жекшемби күндөрү дагы келсеңиздер болот. Чоң рахмат, ишке ийгилик, болуптурма кылышканыңыздар. Ушундай достор, мен бүгүн милдеттүү түрдө өзүмдүн тайчагымды, автоунаамды камсыздандырдым. Дарегеним мындай бир сизге тартып көрсөтүп коеюн. Ушул жерде жазылып турат, ОСАГО деп өзү дагы көрүнүп турат.